Айыл өкмөт башчылары, мына силер көрүп турган үй. Бул Айпери кызыбыз ушул интернеттен бир социалдык жардамга муктаж болгондуктан ушул үй салып берүү боюнча ушул элдин ынтымакчылыгы менен, биримдиги менен ушул үйдү куруп бердик. Жалпы суммасы 670 000 сом түздү. Бул эч кандай бир бюджеттен, башка бир немелерден келбейт. Элдин гана жардамы, элдин салымы. Ашар жолунда бүттү. Бул жерде мына Нурлан деген агабыз ушу фундаментинен баштап мына сырткы тосулушуна чейин кошо жүгүрүп до конца аягына чейин чыгып берди да. Ар поколенияден бирөөсү келип шыбагын кылды, бирөөсү келип колун какты, бирөөсү келип патологун, бирөөсү келип шагын түшүрүп, ушундай элдин гана жардамы менен бүттү да бул. Азыр мына бүгүнкү күндө кече 18-ноябрь күнү күлүчүн берип тапшырып жашоого азыр жашап атышат. Элге, элибизге рахмат ушу. Ушунча көптү көрсөкөлү болот деп элдин ынтымакчылыгы менен ушул үйлүү кылып алдык. Иә, тегерегин да тосуп. Тегерегин тосуп. Бул навеси бүт немелерден бери жасалып бүттү. Бул кыз кайрылгандан кийин классташтары бир демилгелеп, акча чогултуп, андан кийин туугандары шу жерди таап, мурда бирөө пайдаланып аткан экен. Анан тосуп беришти. Ошо классташтар менен фундамент башталды. Элге чогуу мындай кайрымдуулук жакшы мындай отказ болбой, кайра ошо Москвада балдар салышты, ошо элдер чогултту. Ар тарапта болуп калса жамааттык уюмдар. 5 айда бүттү. Мен айтам, бир адам бүтүрө албайт. Ушу көпчүлүктүн колу экен. Үзгүнтүккө учуратпай, ошо бил киргизип коелду. Ушу ноябрда бүтүп жашап атышат. Бул жерде ушул Айперинин классташтарына чоң рахмат да. Биринчи демдеген ошолор 86 балдар экен. Ошо фундаментин ушуна түптөп куйгандан кийин эл биригип калган. Несі ким? Үйдүн несі бул жак? Бул жак. Бер, айтып бер кичине. Качан баштадыңыз, качан бүттүңүз? Үй качан башталды, качан бүттү? Үй июндарда башталды. Июнь айында. Июнь айында башталды. Анан кече жакында бүттү. Ушул шерер эл журтума рахмат. Ушу эл бүтүрдү. Мурун үйлөрүбүз жок. 3 кызым бар, ушинтип. Турмуш шартыбыз оор. Ушинтип элге кайрылдык эле, элибиз ошо биз эме кылышты. Ушинтип бүтүрүп бергендерине чоң рахмат. Ыраазымын ушуларга. Рахмат. Ушу эл журтума ыраазымын. Шади эке пата бериң үйгө. Чүкшүгө келиңиз. Жалпына өкмөттөн келип пата бериңиз. Омин эми ушу. Эл бар, эл ичиндеги адам көчөдө калбайт экен мына. Эл журтка рахмат. Ушул айылдын элине оомат келсин, оомат кетпесин, береке болсун. Ар үйдө тынчылык, ар үйдүн ата-энеси, бала чагасы менен аман эсен болсун. Анан эми ушул үйдүн ээси болгон бул эжеге Кудай ушу өмүр берсин. Бала чагаңызды жакшылап тарбиялап жоңойтуңуз. Сиздин жакшы тилектериңиз, баталарыңыз ушул үйдү курушуп берген балдарга, классташтарыңызга, ушул айылдын аксакалдарына, байбичелерге тийсин. Рахмат барыңыздарга. Элде ынтымак болсун. Ынтымак менен жалаң жакшылыктар жарала берсин. Амин. Тойлор бола берсин. Ийгилик болсун, той болсун. Ушул үйдөн тойлор өткөргүлө. Мен ушул айдын май айларында кайрылдым эле. Ушу бир туугандарым менен кийин 2 сиңдим бар, олор дагы мындай немерак да. Мектепте окубаган, сабатсызыраак. Анан апам дагы оорукчан, анан үчөөнү тең багып кыйналдым аябай. Анан ушу эл журттан жардам сурап неме кылсам жардам бериши экен элдер деп ойлонуп, анан жазып интернеттен эле, WhatsApp'тан эле классташтарыма жөнөтүп бердим. Анан олор болсо таралып эле, анан туугандарым чакырышты бияка кел деп. Келсем уже бул жер башка бирөөлөргө өтүп кеткен экен. Анан туугандарым топтолуп кайра жерди алып беришти дагы. Үйдү башташты. Ошо менен
бүтүрүштүк айрыкча көбүнчө классташтарым жардам берди. Элдер иш кылса ушул айыл өкмөт боюнча бир дагы жардам бербеген үй бүлө калбады. Ар бир үй бүлө жок дегенде 200 сомдон беришти. Ошондо анан 5 айдын ичинде бүттү. Кудайга шүгүр, мына кече 19-да ачылыш болду, кирдик. Жылуу үйүбүз, жакшы отурабыз, Кудайга шүгүр. Ошо эл журтка рахмат. Айыл өкмөттөргө рахмат, колдошконуна, бардыгына рахмат. Ошо бүтүрүп кирип алдык, жылуу жакшы отурабыз. Рахмат ошо эл журтума, классташтарыма, тууган уруктарыма, айрыкча Нурлан акам жүгүрүп бар жогуна ошо башынан аяк туруп ошол бүтүрүп берди. Рахмат бардык ошо колдогондорго. Атым Айпер Машрапова. Айпер Машрапова деп өзүм кайрылып интернетке кайрылдым эле. Ошо 5 айдын ичинде бүтүп кетти. Жомоктогудай болуп эле отурабыз, Кудайга шүгүр деп. Бири занияска алып келди, бири идиш алып келди. Үйүбүздү деле ошентип төшөк алып келди, журкан алып келди, толтуруп коюшту. Бар жогубуз эле бар рахмат. Эл журтка рахмат. Жакшы жашагыла. Ушул үйдө дайыма тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Мына 5 айдын жүзүндө мына үйүңөргө кирдиңер. Ушул үйдө Sen kaydı işledin mi? Үйдө элемин мен. Bayırda Жок, мен арабага Чогуу турмушка бирге чыкканмын ошо Жақтасың. Сол жақтан hemen жаздың. Апамдарга жардам бергиле деп. Büyük boy. Munda gel. Munda gel. Munda bir şeyler takıyorsun. Gel. Gel. Bu kişilerden ballar işte varsa çay. Payım verip durdu. Başka bir koydunuzlar. Dur ama. Ustalarga çayların berip turuştu. Gelip kovar alıp durdu. Uşu komuşlarga rahmat. Bağırman dağıça. Yeme uşul Ayperi үйүндө uşul jakşılıklar bolsun, toylar bolsun. Uşul үй-бүлөдө жакшы очор болуп жашасын, ha? Кол сунгандарга, неме кошкондордун баарына рахмат. Жерде калбайт. Rahmat hemen. Мына жактан